Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен амандашып дагы бир жагымдуу подкастты баштадым. Чай кайнаганча 10 мүнөт подкасты. YouTube каналыбызга катталганды унутпаңыз. Жакындарыңыз менен бөлүшүңүз, ылдый жакы комментарий жазыңыз. Биз бир гана ыраазы болобуз. Атым болсо Аку. Жана ушул кыска эле 10 мүнөттүк подкасттын ичинде газдалган жана таттуу суусундуктардын ордуна газдалбаган суу ичиңиз деп чакырат элек. Эмнеге? Кызыкпы? Анда жөнөдүк. Бүгүнкү темабыз эгерде тагыраак айта турган болсом, газдалган суусундуктардан баш тартуу деп аталат достор. Газдалган суусундуктар бул акыркы учурда эң эле актуалдуу, өтө мындай залакасы көп деген темалардын бири болуп атат окшойт. Анткени тилекке каршы өтө ооруган адамдар, аллергетиктер барганда, ушуну көп ичесиңби, газдалган сууну көп ичесиңби деп белгилүү бренд болгон фирмаларды айтат да, анан тиги болсо ооба дейт, эч шектенбестен. Адамдын организминин көп бөлүгү суудан тургандыктан суу бизге аба же тамак сыяктуу керек да. Бирок кээде жөнөкөй сууга караганда газдалган, таптаттуу, жагымдуу сонун суусундуктарды, чай же кофени кубаныч менен ичип алабыз го. Балким газдалган суусундуктун эмнеси жаман деп сурашыңыз мүмкүн. Анда келиңиз, бүгүн ушул жөнүндө кененирээк айтып берейин. Газдалган таттуу суусундуктардын ордуна эмнеге биз газдалбаган таза суу ичишибиз керек? Курамындагы сахардын көптүгү жана жогорку кычкылдыгы менен газдуу, таттуу газдалган суусундуктар организмге терс таасир тийгизери баарына маалым. Баарыбыз билебиз зыян экенин, бирок эмнеге экенин билбейбиз. Ошондуктан биз сиздерди таза суу ичүүгө чакырабыз. Анткени таза суу албетте пайдалуу да. Бирок кадимки суунун өзгөчө бир даамы жок болгондуктан көпчүлүк лимонад же башка газдалган суусундуктарды ичет. Ошого карабастан таза суу организмди суу менен камсыздаса, башкалары тескерисинче зыянга учуратып коет. Көп учурда эң эле зыяндуусу деп аталган газдалган суусундуктарды айтып келебиз. Газдалган же таттуу суусундуктардын ордуна кадимки таза суу ичсек, анда эмне болот? Таза суу организмге канчалык зор пайда алып келерин баарыбыз билебиз. Ошого карабастан анын пайдасын билсек дагы көпчүлүгүбүз башка суусундуктарды ичип келебиз. Эмне үчүн таза суу ичиш керек экендигин ойлонсоң, анда ондогон себептер бар. Таза суу, бул дүйнөдөгү эң сонун дары каражаты достор. Таза суу эффективдүү, арзан, эң эле жана жеткиликтүү. Организмде суу эки чоң функцияны аткарат да. Бул биринчиден өмүрдү сактайт, жана экинчиден өмүрдүн булагы болуп саналат. Экөө тең маанилүү. Бул процесстин маанилүүлүгүн түшүнүп кабыл алсак, анда жашообузду сактап, ден соолугубузду кадимки жол менен бекемдей алабыз. Эгерде таза суунун ордуна газдалган таттуу суусундуктарды ичсекчи, анда эмне болот? Кадимки сууга салыштырмалуу кеңири таркалган жасалма жол менен алынган кээ бир суусундуктар организмге башкача таасир тийгизет. Суусундуктардын курамында суу бар, бирок алардын көпчүлүгүндө суусуздандырган ингредиенттер бар. Мисалы, кофеин, ошол сыяктуу. Бул заттар организмден сууну жана анын запастарын алып чыгарып коет. Андан тышкары, жарым литр газдалган суусундук менен организмге 10 чай кашык сахар кирет. Караңызчы, жарым литр газдалган суусундук менен 10 чай кашык. Бул бир күнгө сунушталган дозадан алда канча максималдуу. Сахардын көптүргү жүрөгүбүздү айлантпайт, анткени таттуу суудагы фосфор кислотасы анын таттуулугун басып коет, анан сахардын сиңип кетишине дагы көмөк көргөзүп коет. Бир нече убакыттан кийин кандагы сахар көбөйөт, инсулиндин бөлүнүшү жогорулайт. Ал эми боор буга сахарды майга айлантып реакция кылат. Бул дагы аяк эмес. Фосфор кислотасы кальцийди, магний, цинкти ичегиге байлап коет, а бул нерсе метаболизмди тездетет. Зара менен кальций көп бөлүнүп чыга баштайт. Мунун баары олуттуу ооруларга жана организмдин бузулушуна алып келет. Эмне кылыш керек? Бул сунуштарды эске алыңыз. Биринчиден, бир стакандан суу ичүүгө аракет кылып көрүңүз. Ар бир тамактанаардын алдында 1 стакан суу. Ар бир тамактануу аралыгында 1 стакан суу. Жаныңызда дайыма бир бөтөлкө таза суу коюп коюңуз. Анан өзгөчө жайында суусуп аткан маалда азыркы учурда. Бул нерсе чаңкап турганда газдалган суусундукту сатып ичүүдөн сактанганга жардам берет. Эгерде сиз бир күндө кофе, чай сыяктуу суусундуктарды көп ичсеңиз, аларды кадимки суу менен алмаштырып коюңуз. Мындай кылуу менен ден соолугуңузду гана сактап калбастан, акчаңызды дагы үнөмдөйсүз. Анан албетте
жогоруда айтылгандай биринчи кезектеги ден соолукту дагы бекем кармай аласыз. Ысык аба ырайында азыркы маалда өзгөчө чаңкап турган маалда эптеп эле суусундукту баскыбыз келет го. Анан өтүп бара жатып дүкөнгө киребиз дагы бир суусундукту алабыз, муздагынан деп турупчу. Бирок анын курамында кандай зат бар экендигин жана ал зыянбы, пайдабы баарыбыз эле биле бербейбиз да, кээде ойлонбойбуз. Суусундук чыгаруучулар көпчүлүк учурда ден соолукка пайдалуу жагын эмес, тескерисинче өтүмдүү болушун, акчаны көбүрөөк табууну, бизнести ойлойт. Ошондуктан суусундуктарга кум шекер, ар кандай түс берүүчү каражаттар дагы кошулаарын жогоруда айтып өттүк. Кум шекерди газдалган жана табигый суусундуктарга даамынын таттуу болушу үчүн кошуп коет. Мында баягы орточо эсеп менен 1 стакан сууга 3 чай кашык кум шекер кошулат. Бул жол менен аба ырайынын ысык күндөрү суусундук стакандап эмес, бөтөлкөлөп ичилет го. Жыйынтыгында кант диабетине жана ашыкча салмактуулукка кабыл алабыз. Ошондой эле муздак ичкенде тишке жарака кетет, курт түшөт жана мунун натыйжасында унутчаактык, жүрөк кан тамыр оорулары дагы пайда болот. Азыркы тапта суусундук чыгаруучу ишканалар кум шекердин ордуна аспартам каражатын, бул E951 деп аталат, ушуну колдонуп келишет. Бул зат көздүн көрүүсүн начарлатат, аллергияны козгойт. Караңызчы. Консерванттар жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул жөнүндө да бир аз сөз кылалы. Консерванттар суусундуктардын узак убакытка сакталышы үчүн колдонулуп келет. Ал эми консервант катары лимон кислотасы E330 пайдаланып келет. Лимон кислотасы эмалды эритет, тиште кариестин пайда болушуна шарт түзөт. Ошондой эле орто фосфор кычкылындагы кеңири колдонулуп келишет. Орто фосфор бул E338 деп белгиленет. Дал ушул орто фосфор заты организмден кальцийди эритип жиберет. Караңызчы. Жыйынтыгында сөөк торчолору борпоң болуп, алсызданып жана морт болуп, остеопороз оорусуна чалдыгышы мүмкүн. Ал эми остеопороз оорусуна кабылган адам майыпка дагы кабылып калышы толук ыктымал. Буга байланыштуу газдалган таттуу суусундуктарды айрыкча жаш балдарга такыр бербеш керек, анткени алардын сөөктөрү толук калыптана элек да, анан зыяны зор болот. Жыттуу кошулмалар дагы кошулат. Мисалы, баягы сатып алуучуларды, кардарларды кызыктырыш үчүн газдалган суусундуктарга укмуш жыттарды кошуп коет го. Алмуруттуку, алманыкы, тигиники, мунуку деп анан жыттасаң дал ушул жыттанат. Дээрлик баардык газдалган таттуу суусундуктардын курамында табигый жыт бергичтер же экстракттар бар. Бул дагы албетте ден соолукка зыянын тийгизет. Анан кофеин, энергетикалык суусундуктар, газдалган суусундуктардын бир тобунун курамында ушул кофеиндер бар. Аны көп ичкенде баш ооруйт, нерв торчолору жабыркайт. Ошол эле учурда көмүр кычкыл газы бар суусундуктар ашказанында жарасы барларга, гастрит, энтерит оорусу менен ооругандарга дагы сунушталбайт. Көмүр кычкылы болсо ашказандын былдыр челин дүүлүктүрөт, ооруну күчөтөт. Андан тышкары газдалган суусундуктун курамындагы фосфат адамдын тез картаюусуна жол ачат. Караңызчы достор, мындай маани бербейсиң, иче бересиң, бирок канча деген зыяндуу заты бар. Фосфат тез картаюуга жол ачып коет. Дагы бир жолу кайталайынчы. Андан да коркунучтуусу газдалган суусундуктар оорулардын онкологиялык ооруга айланышына дагы түрткү берет. Газдалган суусундуктарды кош бойлуулар, ичеги оорусу барлар, 3 жашка чейинки балдар ичкенге толугу менен 100% тыюу салынат. Достор, зачем деп коет го орусчачы. Анан акчаңызга ушундай ооруну сатып алып кереги барбы? Албетте кереги жок. Ошондуктан мен сиздердин баарыңыздарды таза сууну ичүүгө чакырам. Таза бөлмө температурасындагы сууну ичиңиз дагы ден соолугуңузду сактаңыз, жаштыгыңызды узартыңыз. 10 мүнөттүк подкасттын соңунда баарыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Катталыңыз, биз менен чогулуңуз. Жана алды жака комментарий кылып жазып коюңуз. Күнүнө канча литр газдалган суусундук ичесиз? Күнүнө 2 литр, 3 литрге чейин ичкен адамдарды билем. Анан аябай өкүнөсүң да. Негизи газдалган суусундуктарды ичесизби? Алды жака комментарий кылып жазып коюңуз, биз күтөбүз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.